Жалал-Абад шаарында апрель айына салыштырмалуу бул айда эпидемиологиялык кырдаал татаалдашкан. Буга жарандардын коомдук жайларда санитардык эрежелерди сактабай, кайдыгерлик мамиледен улам болуп жаткандыгы адистер тарабынан айтылды. Уже 10 учурдан ашты, 10 учурга жакын учурлар катталып атат күнүнө. Бул да болсо жанагы эпид кырдаалдын бутап татаалашкандан учурунан кабар берет десек болот. Эми катталган негизинен булар үй-бүлө мүчөлөрүнөн жалаң эле. Же кандайдыр бир ошол оорулуу менен контакт болгон жарандардын туугандарынын арасына катталып атат. Көпчүлүк учурлар. Ал эми калган учурлардан ошол коомдук жайларда болгондор болду, же кайсы бир эл көп болгон жерлерде көп болгон жарандардын арасынан биринчилерин катталып атат. Оорунун алдын алуу максатында Жалал-Абад облусунда 7780 жаран вакцина алышкан. Булар өз калуусу менен келип алгандар. Ал эми кооптонгон жарандарга болсо түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Ал эми вакцина ала турган алгандарды айта турган болсок 7780 жаран алды. Анын бир 2000 жакыны толук кандуу алып өттү 2 дозадан. Жалпысынан бизге 20.000 доза Синофарм и 1500 доза Спутник V вакцинасы келген. Ошонун ичинен ошо 7780 алып бүтүштү. Алды десек болот. Анын 2000 жакыны толук кандуу алып бүттү. Кээрлерде толук кандуу маалымат жоктугунан дагы эме болуп калып атат да жарандардачы. Вакцина алуу боюнча. Ошондон аларга толук кандуу маалымат бергенден кийин барып алып атышат. Учурда коомдук автоунаа, тамактануучу жайлардын баарында эле санитардык эрежелер сакталбайт. Мындан улам аларга текшерүүнү күчөтүү зарылдыгы бар. Ага байланыштуу Жалал-Абадта 3 коомдук жайга айып пул салынып, калгандарына эскертүүлөр берилген. Жалал-Абад шаарында коронавирус індетине каршы күрөшүү жана анын кесепеттерин жоюу боюнча ыкчам штаб түзүлгөн. Ал ыкчам штабтын чечими негизинде рейд жүргүзүлгөн. Ири соода борборлорунда жана коомдук тамактануучу жайларда одоно бузуулар катталган жок. 3 мекемеге айып пул салынды. Калган мекемелерге эскертүүлөр берилди. Мектептер баарыбызга маалым болгондой 1-майдан тартып онлайн окууга өтүштү. Себеби окуучулардын жана мугалимдердин арасында дагы ковид-19 жуктургандар аныкталганына байланыштуу жалпы берим берүүчү мектептер баары онлайн тартипте өтүштү. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 100.732 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 93.886 киши айыгып чыкса, 1711 адам каза болду. 29 марттан бери өлкөдө 50.000ден ашуун адам эмделди. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева эмдөө пункттарын эртең менен саат 7ден түнкү 11ге чейин тынымсыз иштетүүнү тапшырды. Вакцина алууга эч ким мажбурланбай, ыктыярдуу түрдө жүргүзүлүүдө. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион.